Демократия сабактары саясий публицистикалык программасынын бүгүнкү мейманы генерал-лейтенант Калмурат Садиев. Калмурат Садиев республикадагы белгилүү инсандардан, кадрдык офицер, көптөгөн мамлекеттерде өзгөчө аскердик тапшырмаларды ийгиликтүү өтөгөн аскерий адам. Эгемендүүлүк жылдардын башында Кыргызстанга кайтып келип жогорку кызматтарда иштеди. Ал тарых жөнүндө өз оозунан укканыбыз оң болот. Генерал-лейтенант Калмурат Садиев менен болгон маектин биринчи бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Калмурат Садиевич, көптөн бери көрүшпөй кеттик. Эфирден айрыкча көрүшө элекпиз. Эмне кылып атасыз? Эмне менен алексиз? Кантип кеч киргизип, кантип таң атырып атасыз? Эми бул ар бир адамдын өмүрүндө боло турган иш экен. Өмүрүңдүн бир кыскабы, узунбу бир эмесинде иштейт экенсиң, окуйт экенсиң. Эми азыр болсо баягы ардактуу эс алуу деп коет. Ардактуу эс алуудамын. Бирок ошого карабастан мына СНГде чек арачылардын уюшкан уюму бар. Ошондо мен почетный ардактуу членимин. Анан кийин кээде алар сурап калса бирдекени айтам, оюмду айтам. Алмашабыз, бир жагына чакырса барабыз, ошондой. Эми бул өлкөнүн ичинде баягы эле эс алуу, үйдө тиргелик, анча-мынча небере, чөбөрө, балдар. Кадимки эле баягы элдин турмушундай турмуш. Жакшы тийишүү экен. Бул өлкөнүн ичинде чек ара болобу же башка маселе болобу? Тигил бул маселе боюнча сизди эксперт кылып чакырып сурашкан жер жокпу эчтеке? Эми эксперт кылып сурашканы, чакырышкан жок, бирок мен ойлоп калам, чакырса мен деле аны дебейт элем. Анан азыр ушундай бир түшүнүк бар экен. Баягы ат күлүгүн сүйбөйт дейби. Анан анча-мынча сөздөрдү айтсаң, кээ бирине жагып калат экенсиң, кээ бирине жакпай калат экенсиң. Чакырган убактарда болуп калат кээде. Анда айтып берем билгенимди. Эми жолдош генерал, эми сиздин басып өткөн жолу аябай таштактуу болду да. Өзү мезгили ошондой эле, убакыты ошондой эле. Сиздин биографияңызды карап отуруп, сиз мындай эл аралык иштерге да катышкан экенсиз. Мен карап отурсам, ушул Европада, жакынкы чыгышта, Казакстан менен Түркмөнстанда ал кезде сиз канча делеңиз жана эмне иштер менен элек болдуңуз ошондо? Тагдыр ушу экен. Мен баардыгын айтып берсем, анда өмүр баянымдын таржымалын айткандай болуп калармын. Бирок мен Ташкенттеги жогорку аскер окуусун окуп бүттүм. Андан кийин анан Түркмөнстанда кызмат кылып калдым. Эми Түркмөнстандын өзүңүздөр жакшы билесиздер, кызыл кум, кара кум менен өлкөнүн бир эмеси го, бу белгиси деп коелучу. Анан ал убакта азыркы Афганистанга Советтер Союзунун аскерлери киргенде, анда мен Венгрияга кеттим эле. Бирок менин ошо батальонум Афганистанга биринчи болуп кирди да. 371-чи мотострелковый полк, 2-чи батальон. Анан кийин аларды ойлоп отурсаң, Түркмөнстанда кызмат кылып калдым. Андан кийин Венгер элдик республикасына жиберишти. А жерде дагы Советтер Союзунун бир чоң уюшкан аскер уюму бар эле да. Южный группа войск деп коет, түштүк группа аскерлердин түштүк группасы да. Эми ал жерде ошо Венгрияда дагы эмне менен таң калтырды мени. Көрсө Дебресен деген обласы көпчүлүгү кыпчактар экен. Туркязычный ба, сөздөрү дагы тааныш. Анан дагы эметип келип отурсак, сураштырып отурсам,
Алар акайса бул Енисейлик Кыргызстардан бөлүнүп качкан эле өзүбүздүн эл экен. Анан кийин ага да таң калып, эми алигече көз алдымда ушу Дунайдан 2 жолу сүзүп өттүм, баягы эме менен учение деп коебуз ошол убактагы. Анан бирок Дунай деген дагы бул чоң дарыя да. Ар кандай болот. Анан Венгриядан кийин мен Москвада окуп калдым, академияда. Академияны бүткөндөн кийин Орто Азиялык округга келип, бул Алматыда. Андан кийин мына ушул эле биздин Кыргызстанда 17-чи аскерлик корпус деген бар эле. Штабы мына Краснооктябрьский Токтогула деген. Аны ушул жерде кызмат кылып, анда дагы 80-чи жылдары чек ара боюнча мени жоопкерчиликти мага жүктөштү ошол убакта. Эми ал убакта чек ара Тажикстандын чек арасы, Кыргызстандын чек арасы, Казакстандын жартысы. Тарбағатай деген тоолорго чейинки чек арада ушу карап, тигиндей мындай кылганга мага жүктөлдү. Чоң тарбия алдым. Андан кийин анан Казакстан деп жана айтып атпайсызбы? Казакстанда 68-чи дивизияда начопер болуп иштеп калдым. Анан ал жерде менен биринчиден жанагы Америка менен СССРдин ортосунда алыскы жана жакынкы ракеталарды жок кылыш боюнча келишим болгон. Анан ошону жакынкы ракетаны ошо Сарыөзекте айтылуу Сарыөзекте. Анан мен дагы участник болуп калдым. Акыркы эсимде ушу эң акыркы ракетаны жардырганда Советтер Союзу анан баягы кнопканы бирге басабыз деп бирге басып, мындай кенен кезир сүйлөшмөй каяк да, бири-бирибизди мынтип карап коебуз, болгон ошо. Анан кийин мына ошо менен эсте калды. Анан кийин ошол андан кийин Москвага чакырышып, спецкомандировка деп коебуз. Анан айтты, Мозамбикке кетесиң деп. Мозамбик картадан шарт карап койсом, бул Африкада. Эми мен билет элем, Мозамбикте согуш жүрүп атат. Анан мейли, приказ биз эчтеке эмете албайбыз. Анан 2-3 күндөн кайра чакырып айтып калышы, жок Садиев, сен Мозамбикке кетпей калдың. Уже билет алынып калды эле, тиги через Шри-Ланка аркылуу учушка. Анан жок кетпей калдың. Каяка? Сирияга, Дамаскка кетесиң. Анан ошол убакта 80-чи жылдардын аягында тиги Сирияда ошо кызмат кылып калдым. Ал жерде ошо президенттин астындагы аскерлердин эмесинде советник болуп, кеңешчи болуп иштеп. Анан эми бул өзүбүздүн эгемендүүлүк Кыргызстанга ошо 1-январь 94-жылы ишке кириштим. Тиги Москвадан расчет алып, биротула эметип келгенден кийин. Андан кийин эле, ачыгын айтканда, 1 жылдан кийин Ички иштер министрлигине ошо заместитель кылып барасың деди. Ал убакта мен деле анча түшүнбөйт экенмин, кандай экен. Анан Апай Жумабулович премьер-министр эле, ага айтып турмун, жок, барбайм. Мен аскерлик тажрыйбам бар, ушул жакта эле эметсем деп. Анан мынтип карап койду дагы. Чечим кабыл алынган, барасыз. Анан ошо менен 8 жыл ошо Ички иштер министрлигинде иштеп калдым. Эми ачыгын айтканда көп окуялар көп баштан өттү. Эң эле биринчи эметкеним бул
Манас 1000 жылдык болду. Андан кийин болсо эми жакшылыкты айтканда Ош 3000 жылдык болду. Курманбек 500 болду. Сузактын сууга алынганы болду. Көлдүн жанакы сианити болду. Анан баардыгын эле мен айдай беришиптир, анан билбейм неге андай болгон. Анан бирок оор ошо эмеге түшкөн 99-жылы бул Баткен окуясы болду. 2000-жылы болсо бул Чаткал окуясы болду. Андан кийинки баарыбыздын эле башыбызга эми кимдин азыр кемчилиги деп айта албайбыз, бирок бул Ак Суу окуясы болду, ачыгын айтканда. Анан ошо 2002-жылы чек ара кызматы түзүлүп өзүнчө. Анан кийин ошого төрага кылып шайланып калдым. Биринчи чек араны жартысын тиги ГКМБ, азыр ГКМБ, мурун Министерство безопасности болгон ушундай. А жартысын болсо Минобородан. Ошентип анан бир өзүнчө мамлекеттүү уюм түзүлдү да. Ошондо мен биринчи төрага калдым. Башынан келсек да, мен сизди ошол 1995-жылы Таластагы Манас миңдин өтүшүндө билип калдым. Биз баягы даярдык иштерин эрте эле киришпедикпи? Май айынан баштап, июнь, июль, август ушул болгонго чейин күнү түнү ошол жакта болуп даярдык иштеринде жүрдүк. Анан ошондо сизди көрүп, ошол биз баарыбыз ичибизден туура көрдүк да, ошол жерде сизди билбейт элек. Ошол жерде бүт уюштуруу иштери, ким кайда басат, кайда турат, кайсыл машина каяка жылат, кандай болуш керек, ошонун картасын аябай мындай таза чийип, таза кармап, анан тартип аябай катуу болду. Болбосо ал жерде миңдеген киши жүрдү да, күнү түнү жүрдү. Ар түрдүү кишилер жүрдү дегендей. Ошону менен катар баягы сырттан келген коноктор бар. Эч кандай азыркыча айтканда ЧПсы жок, жакшынакай өтүп кетти. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошол Ички иштер министрлиги ошол кезде ошондой чоң иштердин баарына мени жумшаптыр деп. Менимче ошол кезде Ички иштер министрлигине ушундай аскердик тон керек болгон окшойт да. Ошондой болсо керек го, мен билбепмин. Сиз мына келгениңиз 1 жыл болду, 1 жылдан кийин эле Манас миңге барып. Жок, 1 жыл эмес, мен 94 келдиңиз. Февралда 1 жыл тиги эмеде оборонада иштеп жүрдүм. Анан 95-жылы февралда зам министр болдум. Анан ошол эсимде да, ошол иштерди уюштуруп, биринчи Садиев деген биз ошондо тааныдык. Анан бул мурда кайда жүрдү эле деген кыргыздын сөзү бар да. Анан айтышты, ошол сыртта аскер адамы, сыртта кызмат кылып жүргөн, эми мекенине келип биякта кызмат өтүп атат деп. Биздин биринчи таанышыбыз ошол болду, окшойт, сыртыбыздан. Андан кийин карасам эле чек ара кызматы түзүлүп калды. Бул кызмат өзүңүз билесиз, буга чейин баягы улуттук коопсуздуктун катарында эле өз алдынча кызмат болду, өз алдынча имарат алды, өз баардык нерсе өз алдынча башталды. Өзүңүз азыр карап көрсөңүз көз алдыңызга тартылып аткандыр. Биринчи ишти уюштуруш аябай оор. Себеби ал жөнүндө мындай көз алдыга тартылган даяр материал жок. Туура. Ошонун баарын уюштурдуңуз, формасын табыш керек болду, алардын баягы жылдызчасын, өңүн табыш керек болду. Айтыңызчы, азыр ойлоп көрсөңүз, ошол чек ара кызматын уюштурууда эмне артыкчылык кылыпсыңар? Кайсыл нерсени мындай көкүрөңөр менен сезип жасапсыңар? Бул чек ара ачыгын айтканда биз бир 10 жылга кечигип калыппыз да. Эми мындайча ойлосок, өлкө бар. Эгемендүү өлкө болгондон кийин өзүнүн акчасы болуш керек. Өзүнүн өкмөтү болуш керек. Анан өзүнүн чек арасы болуш керек да. Чек аранын кызматы жок болсо, бул каерде территорияң, анын ким сактайт, ким кайтарат? Аны 10 жылдан бери эле ушул чек арабыз ачык эле жаткан экен. Анан ошол убакта бу дагы менин мойнума түшүп калды. Анткени Россиялык чек арачылар болсо Кытай менен эле чек араны кайтарышып, калганын кайтарышкан эмес. Ошондо биздин Казакстан менен чек арабыз ачык. Эч ким жок, эч. Өзбекстан менен, анан Тажикстан менен,
Анан 99-жылдан бир анча-мынча чегарачылык уюмдар коюлган, бөлүмдөр. Бирок мындай 100% контролго алына элек болчу. Анан ошо кыска мөөнөттүн ичинде ошолордун баарын мынагы биринчи эле ошо Кеминден баштап таластан ары Ала Бука, Чаткал, Өзбекстандын границасына коюшка туура келди. Булардын баары көп иш, көп нерв, көп же зданияны алыш керек, алар жашаш керек. Кадрлар маселеси. Кадр маселеси. Анан кийин бул жерде ачыгын айтайын, президенттин өтө чоң колдоосу болду, туура түшүндү. Өкмөттүн чоң колдоосу болду. Ошо менен анан кыска мөөнөттө ачыгын айтканда 2004-жылы биз уже Кыргызстандын чегарасы 100% коргоого алынып, сактап чегараны кайтарууга биз өттүк дейбиз. Анан экинчиси, жана сиз айткандай туура айттыңыз, бул чегаранын кызматы болгондон кийин бир жерге отуруп иштеш керек да. Анан бул Россиянын чегарачылары эмеде отурган экен, мына чыгыш тарабында, Фрунзенин чыгыш тарабында, Новопокровка дейт. Анан бир жыгач эмеде бир эле үй. Анан биекте мына азыр билесиздерби, билбейсиздерби, жана Селкос Академиянын бет маңдайында Мурдагы жатакана. Жатакана ташталган. Аны кытайларды кубалап чыктык, а жерде кытайлыктар эметип алышыптыр. Анан ошол жерден анан кыска мөөнөттө аны дагы ремонт кылып, киргизип, анан толук ушу башкарууга өттүк. Анан бул чегарада көп маселелерди мындай мурунку Совет өкмөтүндө кийин деле ошо уставды эле устав менен жашаганга көнүп калганбыз. Ачыгын айтсак, кээ бир маселелерди эске түшүп атат да, сиз айткандай туура айттыңыз, көз алдыңызда элестетти. Аксай арпа. Аксайга барсам суук 45-50 градус. Анан карасам баягы эле Совет өкмөтүндө солдаттарга берген одеяло. Анан суукта байкуштар ким эле титирешет. Мен айттым, командирлер, эмне үчүн муну бир ойлобойбуз? Бизге берип аткан ушу. Тияк биян карасам, жанагы койдун жүндөрү тим эле тоо-тоо болуп үйүлүп жатат да. Көрсө Аксайга чыккан койчулар койлорун кыркатканда жүндөрү кала берет экен да. Анан эле шарт айттым. Хорошо, мынагы эми материал көп болсо бир 20 сом, 15 сом метр. Давай алгыла, ар бир солдаттарга көп болсо бир 3 метр кетет. Жүндөрдү жуугула дагы ортосуна салгыла, ар бирине өстөрү журкан кылсын. Жыргап эле жатып калышты. Анан экинчиси колдору монтип калтырайт, үшүгөн. Армейский бир эмелерди берчи элек, ал дагы суук. Мен айттым, но жаткан терилер эмне терилер? Анан эми койчулар сойгондо терилерин таштап алып кете берет экен. Давай терилерди колуң кой, өзүн эле минтип кес. Эки жагын минтип туруп, бир ийне менен бир жипти бер. Мунунтип эле колгап кылып алат. Ичине колуңду сал. Тоже жыргап эле жатып калышты да. Анан ошондой иштерди жасашка туура келип калды. Жаңадан баштаганда ошондой болот да. Ошондой болот экен да. Анан оокат ташына келгенде мен айттым, нугу 500-600 деген койлорду багып атышат. Силерде барбы койлор? Жок, устав менен каралган эмес. Ойго койгон, мына мен устав силерге. Алгыла, койлор баккыла. Айдап койсоң эле жүрө берет, мен заставаны чек. Чарба түзгүлө. Чарба түзгүлө. Аны мындай кылып күнүгө кайтарыштын деле кереги жок. Анысы деле часабай турат, карап. Анан кийин менен көп маселелер дагы эт боюнча чечилип калды. Жылкыңар барбы? Жок. Топозуңар барбы? Жок.
акимдер, местный органдардан сурасаңар берет. Онун кыска мөөнөттө 3000ден ашык ошо туяк деп коебуз го, ошондой чогулту ар кимиси эт менен тим эле тоюп калышты, курсактары тоюп калды. Мына ушундай иштер болгон. Башталышында баягы айдаткы баягы жиптин учугун чогултуп калат деп ошондой эле болду да. Туура. Ошондой эле. Азыркы балдар эми зыңгырап, жакшынакай карап мындай көзүңдө тоет. Чек ара боюнча маселе болгондо дайыма бизде мындай айтылат да. Кадрлардын жетишпегендигинен айрым учурда чек арачылар кичине чек арачыга окшобой турушат деген бар. Эми бул мындай да. Мен деле ушу Ташкенттеги жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин, академияны бүткөндөн кийин, бул академические знания, анан бул жогорку окуу жайында окуган билимдерин бир экен, а турмуш бул экинчи экен. Ошондой эле чек арачыларды эми биз Россиядан окутуп, Казакстандан окутуп, эми баягы аудиторияларда отурушат, окушат, лекцияны угушат, анан билимдерин алышат. Негизги турмушка келгенде алар көрө элек, ал даже чек араны көрө элек. Анан кийин кадрлар бул окутуп эметкен боюнча кадрлар жетиштүү эле болду. Бирок тажрыйбалуу кадрлар жетишсиз болду. Себеп дегенде мен бир эле суроо бердим. Мен кыйын деген бир чек арачыга. Мына Аксайда же Арбада экен, мына 2 метр кар жатат. Чек араң чың болсо күнү түнү автоматын көтөрүп алып чек арага чыгыш керек. Канча метр бара алат мына 2 эмеде? Ага чейин мага доклад беришкенде тим эле баягы устап боюнча эле мынча километр, анан биягы минтип карайбыз дейт да. Анан кой, ал билимин каякта окуткан билим. А бу жерде гана ойлонойлу. Например, технический эмени коюп койсоң, солдаттың бул 2 метр менен көп болсо 100 метр басат, көп болсо 1 километр барат. Андан ары бара албайт, тоңуп калат, чарчап калат. Технический эмени коюп койсоң 10 километр мына карап. Азыр өнүгүү өзү азыр карабайсыздар кандай технический жабдыктар келип аткан болсо керек. Мына ошондойду ошол убакта дагы көтөргөн маселелер болду да. Сиз азыр айтып кеттиңиз, Ташкенттен, андан кийин Москвадан билим алдым депчи. Сиз аскер окуу жайына кантип кирип калдыңыз? Эми ал азыр мен кичинекеймен самадым эле десем туура эмес болор. Бул мен бир сырды ачып коеюн кичинекей. Айылдан мен 15 жаш 8 айымда кеттим. Себебим дегенде атам эрте өтүп кетиптир, мен 1,5 жаш. Анан апам болсо экинчи жолу турмушка чыгып, анан мени болсо ошо чоң апама таштап кетип, анан чоң апам дагы раматылык катуу киши болсо керек. Бир условие коюптур. Турмушка узатам, бирок Калмуратка келип, көрбөйсүң дагы, сурабайсың да. Ал убакта же ушундай, түшүнүк ушундай болду. Анан чоң апам өтүп кеткенден кийин жалгызды. Кийин го билдим мен апам бар экенин. Анан Нарын гидроэнергостройдо иштедим. 2 жыл, 3 жыл болуп. Анан ошондо бир жолу жанагы Мангышлак илгерки убакта Шевченко деп койчубуз, закрытый город болчу. Тяжелый. Анан ал жерде иштегендердин баары эле жанагы түрмөгө отурган эмелер болчу. Анан Каракөлгө алып келишип, баарын шопур кылышты, жана чоң-чоң машиналарды айдап. Анан ошо бирөө мен менен экөөбүз бир комнатада жашап калдык. Анан күнү эле өтөбөрчү эле. Түшүнтүп, аскер болсаң, тигинде, мындай, мен танк селем, тигинде. Анан ошентип отуруп, как-то кагаз жазып,
Анан ошо менен ушинтип эле кирип калдым. Аны ойдо жок нерсе болуп калды да ошондо. Андан ары уже бүткөндөн кийин кетти андан кийин ал уже түшүнүктүү болуп калды. Ошол жылдарды эстесек, сиз дайыма мындай коомдун көз алдында болдуңуз. Сиздин активдүүлүгүңүз, сиздин чынчылдыгыңыз, анан сиз мындай кандай айтсам, духуңуз башкачараак эле да. Анан ошол учурда эле Баткен кооголаңы болду. Ким барат, бул кимдики, бул кооголаң кимге тиешелүү деп министрликтер мага тиеш эмес, бул биз үчүн коргоочу элек, биз сыртын коргоочу элек деп ошентип атып эле аягында сизге туш келип эле сизди жөнөтүп калышты. Эмне болду эле? Эми ачыгын айтканда эң туура айттыңыз да. Ушуну көп жерде айтылбай да жүрөт да. Миноборона менен эле МВДнын ортосунда ошондой эме болду. Булар болсо кирип келишти, анан МВД эметиш керек, ички иштер министрлиги. Анан юридически границаны бузуп келгенден кийин коргоо министрлиги. Силер жооп бересиңерби, жооп бербейм. Эми ал 2-3 күнгө чейин, 3-4 күнгө чейин талаш тартыш болду. Андан түшүндүк, өлкөнү коргошубуз керек деп. Эми ал жерде кандай? Ачыгын айтканда, мен азыр ошо жашка келгенде көп нерсени ойлонуп отуруп түшүндүм да. Ачыгын айтканда өзүбүздүн эле ошо башчыларыбыздан кеткен ката да. Мен ошол убакта эле айткам, кийин да айтып жүрөм, эми туура көрүшсө, туура көрүшпөсө. Бир дагы президентибиз мындай орусча айтканда углубленный болбосо терең ой менен бул коргоо маселесине, чек ара маселесине мындай өзү көрүп, өзү түшүнүп указание берген эч ким болгон жок. Башка командачы болуп туруп. Ошолор да майланайын. Болбосо, мына өзүңүз ойлосоңуз, Тажикстанда ошол убакта 3 жылдан бери гражданский согуш. 1,5 миллионго жакын эл өлүп. А биз тып-тынч эле жатабыз, баягы эле тып-тынчтык. Болбосо ошол убакта эле ойлонуш керек эле да. Окуй, Тажикстан мына. Биз тарапка өтүп кетсе эмне кылабыз? Хотя бы баарыбызды чогултуп сурап да койсо жакшы болмок да. Силер жата бересиңерби же? Коргоо министри эмне кыласыңар? Ички иштер министри эмне кыласыңар? Кандай стратегиялык план бар? Жок, барбы же жокпу? Бирдеке кыласыңарбы деген. Мына ушундай иштер болбоду да. Анан керек болсо даже алар кирип келип эметкенден кийин дагы ушу жогорку даражада каралган жок. Хорошо, 99 бүттү. Андан кийин Чаткалга келишти. Ал бүттү. Ошондон деле бир чакырып, эмне үчүн мындай болду? Мындан ары эмне кылабыз? Деп бирөө да сурап коюшкан жок да. Ошону мен кийин деле жаздым докладноюмда. Мына эми эске түшөт, Испанияда гражданский согуш башталганда Советтер Союзунан жардамга барышканда. Анан кийин аяк бүтүп, Франко бүткөндөн аны Сталинге доклад беришкенде ким доклад кылат деп Сталин өзү башында туруп. Аны айтыптыр, ушундай министр оборонанын заместитель доклад кылат. Ошо Испанияны курировать эткенде. Анан Сталин айтыптыр, жок. Жанагы герой берген танкист ким эле деп. Ал майор. Силер эчтекени көргөн жоксуңар. Биз да эчтекени көргөн жокпуз. Ошол майор өз көзү менен көрдү. Ошол майор доклад кылсын деп. Мына көрдүңүзбү кандай көрөбүздү. Анан ошол майор ошол убакта айтып, туурасында айткан экен. Эмне үчүн жанагы танк 34 пайда болгон. Ошондой майор айтыптыр да, мынагу танктар, биздин танктар эчтекеге жарабай калды. Ширеңкедей күйдү. Дегенде анан ошондо жанагы знаменитый Т-34 деген ускоренном темпе ошондо танк пайда болгон.
Эми ошондой эле эме менен биздин деле ушу башчыларыбыз сурап, тактап койсо болмок. Анан эми экономика, финансы дейбиз күнүгө эле тиги бул боло берген иш. Тиги Америкаң деле экономика дейт, тиги Африкадагы жарды өлкө деле экономика дейт. А согуш күнүгө чыга бербейт да. Туурабы? Мына ошондой ойду айтмакчымын да, ачыгын айтканда. Мына ошол Баткен боюнча ар түрдүү легендалар жүрөт. Ар түрдүү легендалар болду. Биздин ушул япондук альпинисттер, алар колго түшүп калды. Биздикилерден, биздин генералдардан колго түшүп калды. Андан кийин баатырлар чыкты, мен сүйлөштүм, мен алып чыктым, мен тигинтим депчи. Ушул жогору жактан ситуацияны билбегендиктен ушул башаламандык болдубу? Эмне болду? Азыр убакыт өттү, шашпай карап көрсөңүз эмне экен деген, эмне болуп турбуз? Эң туура өзүңүз эле жооп берип калдыңыз. Биринчиден жогору жактан ушу терең ой менен терең мындай башкарууну колго албас болду. Ар кимиси ар кандай кылып эле. Анан экинчиден ал кезде ушу министрликтердин ортосунда өз ара дагы сен тиякта, мен биякта деген ушундай маселенин чечилбесинен дагы пайда болдубу деп ойлоп калам. Анан эми ал Япониянын альпинисттери эмес эле, так айтканда ошол жерде партия иштеп аткан экен. Геологиялык партия. Азыр деле ошол жактан алтын иштешет, тигинтип. Анан раматлык Анарбек Шамкевич менин мындай сыйлаган кишилерден, тем более мен кол астымда эле. Анан мен Баткенде күтүп атам. А киши болсо бер жактан Баткенге жетпей солго бурулса, нары Кан деген эме бар, айыл. Ошол жакта тиги ички иштер министринин солдаттары, офицерлери бар. Анан ошол жакты көрө кетем деп кайрылып калыптыр да. Эми будакы бир кырсыктайм. Болбосо мага келсе, менден задачаны алып алам, эртеси күнү деле барып көрөт эле да. Анан түнкүсүн келишиптир дагы. Эми ачыгын айтканда бу жерде ачык айтыш керек. Мына дух, ачыгын айтканда, алардыкы 10 эсе өйдү. Анткени ажалды түз карашат. Октон коркушпайт. Өлсөм өлдү деген ачыгын азыр ачык эле айтып атам. Анан биз баягы баарыбыз эле Төлөберди эмес экенбиз. Бардыгыбыз эле баягы Чобоков эмес экенбиз да. Анан ошол жерден колго түшүп калып атышпайбы. Кийин бу илгертен тарыхтан айтылган сөз бар. Согуштан канчалык алыстасак, ошончолук геройлор көбөйөт деп. Анан көпчүлүгү мен мындай, сен тигиндей деп, эми көп нерсени бу жерден айта албайсың. Көп нерсени айтууга да мүмкүн эмес го. Эми биле турган кишилер деле билет. Бирок кээ бир геройлордун эмгеги дагы бааланбай кетти.